Баса айтып кетчү нерсе, орто жолдо мына Түркиядагы же Кытайдагы товар саткан оптом дүкөндөр дагы арамга айланып калат. Анткени аларга дагы Лейлектеги, Исфанадагы, Баткендеги сатуучулардын эсебинен акча чыгып атат. Ситивик соода бизнеске үйрөттү өзүнүн астындагы адамдарды. Ансыз бул иш кетпейт. Себеби отуруп алып сатмай жок да бул жерде. Базарда отуруп алып, жакшы товарды коюп, жакшы сүйлөп берсек, адамдар өзгө алып кете берет. Тармактык маркетингде өздөрү келип алып кетпейт. Тармактык маркетингде адамдар менен таанышып же тааныштарга чыгып, рекламалык көрсөтө билиш керек. Бул кыйыныраак бизнес. Бир чети. Бирок нолдон баштаган бизнес оңой деп айта албайбыз. Бардык эле жерде турабы? Нолдон башталган бизнестердин баары кыйын болот. Бирок жөнөкөй бизнес баштоо үчүн акчасы жок, билими жок, жөндөмү жок, эмне бизнес кылышты билбейт, идея жок, ишеним жок адамдар үчүн бул сонун мүмкүнчүлүк. Ошондой адамдарды алып туруп лидер өстүрүп атат. Ошолорду үйрөтүп атат бизнеске. Ал эми оптом бизнестеги жетекчи, ал ушул оптом базарда иштегендерди эч кимисин үйрөткөн жок бизнеске. Товарга үйрөтүш мүмкүн. Үйрөткөндөр да аз. Биз базарда да иштеп сатып, базарда товар алып сатып көргөнбүз интернет аркылуу. Билебиз, эч ким үйрөткөн эмес бизде аны. Өзүбүз кылганбыз. Тармактык маркетингде үйрөтөт. Ошондо тармактык маркетингде арам болуп калат дагы. Анан базардагы оптом 3-4 адамдан пайда көрүп атат да арам болбой калат ошондо. Ушул туура көз караш деп ойлойсуздарбы, кандай деп ойлойсуздар? Объективдүү болууга аракет кылыңыздар, сураныч. Бирдей мамиле кылалы эки бизнеске тең, Ошондой эле бир убакта эсиңизде болсо, базарга мамиле кандай болгон? Адамдар базарда соода кылуу бул уят, бул чайкоочулук, үстүнө кошуп акча кошуп сатат экен, пайда көрөт экен бирөөнүн эсебинен деген ойдо жашаган адамдар. Ошол себептен бир убактарда мына өзбек эли соодага жакын болгондуктан алар илгертен соода кылып келишкен. Ал эми кыргыз эли болсо көп жылдар бою базардан качып жүрдү. Ошол убакта качып жүргөндөр эмне болду? Кийин кимдир бирөө базарга келип соода кылды, түшүнгөндө соода кылып нан таба баштады. Кимдир бирөө ошондо кап кылбаган экен деп аттин кылып, мына азыркы учурда ошол мезгилде конкуренция азында баштап койгондор, нолдон баштап, аз акча менен баштап, азыркы учурда көтөрүлүп алды, кафелердин ээси болуп калды, заправкалардын, бизнес борборлордун жетекчилери, ээлери болуп калышты деп аттин кылышууда. Кимдир бирөө ошол мезгилде элдин оюна карабастан өзүнүн элдин каршы оюн жеңип ийгиликке жетти. Тармактык маркетингде балким ошол жолду басып аткандыр. Билип билбеген, түшүнүп түшүнбөгөн адамдардын терс пикирине дуушар болуп атат. Соода пирамидалары мына эффективдүү башкаруу өзү ушундай түзүлгөн экен, мына пирамида болуп түзүлөт экен, Пирамида дегенде финансылык пирамида, мыйзамсыз пирамида ал башка. Бирок көпчүлүк чоң уюмдар, жана биз айтып атабыз, көпчүлүк чоң ишканалар арам деген катарга кирип калат деп атабыз. Ошону түшүндүрүш үчүн аз бир эки мисал келтирип кетсек, бардык эле чоң уюмдар пирамида түрүндө түзүлгөн. Директордун замдары, анан улуу менеджерлер, андан кийин орто менеджерлер, анан кийин жумушчулар иштейт. Мына көпчүлүк уюмдар ушундай түзүлгөн. Шоро компаниясы, курулуш компаниялары, көпчүлүк банктар ушундай түзүлгөн. Муну пирамида деп койсок болот. Соода же мыйзамдуу пирамидалар деп койсок болот. Булар айтып атабыз, товар же кызматты элге өткөрүү ишин уюштурушат, көпчүлүк элдер аркылуу. Мына көрүп кетели, Шоро компаниясы мына дистрибуцияны айталы Ошко же Жалал Абадка, же айталы Нарынга бердели, же Бишкек шаарында дистрибуцияны жасап атат. Дистрибуцияны уюштурган адамды мисал келтирип коелу, эми сиздерге 3-4 адам кантип бул жерде болуп атат көрсөтүп кетели. Мына дистрибуцияда уюштурган адам супервайзерлерди жумушка алат, ошол супервайзер же жетекчи же директорлорду жумушка алат. Соода тармагындагы директорлорду, алар соода агенттерин жумушка алат. Жана ошол адамдарды үйрөтүп контролдойт. Ошолор аркылуу павильондо жана кафелерге Шоронун ичимдиктери жана ар кандай продукциялар сатылат ошол аркылуу. Анан кардар павильон аркылуу же кафе аркылуу алат экен. Кардар өз акчасын павильонго берди, павильон соода кылып бүтүп, өз акчасын соода агентине тапшырды, колуна товар алды. Товар алмашуу болду, мына. Мына соода агенттери жана павильондор жакшы иштегендиктен супервайзерлерге айлык жакшы чыгат жана аларга процент төлөт. Соода канчалык көп болгон сайын соода агенттери жана супервайзерлер көбүрөөк акча табышат. Мен ушул системада иштеп келгем, мен 1 жыл соода агенти болуп иштегем Шоро компаниясында. Мына товар берилет. Анан дистрибуцияны уюштурган адам мына Шоро компаниясына өзүнө түшкөн пайдадан бөлүшөт. Анткени Шоронун атын колдонуп акча таап атат. Даяр система, даяр технология, даяр бизнес. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү адамдан Шоро компаниясынын ээлерине, акционерлерине акча түшүп атат. Ошондо бул уюм арам болуп калат ошондо. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү адамдан түшүп атат. Биринчи адамдан түшпөй атат. Демек, көпчүлүк чоң соода уюмдардын баары анда арам деген катарга кирип калат. Мыйзамдуу пирамидалар бирок булар финансылык пирамида эмес, туурабы? Булар элге зыян алып келип аткан жок. Тармактык маркетингде да дал ушул Шорого окшогон түзүлүш менен иштеп атабыз биз. Мамлекетти көрөлүм. Мамлекетте мына чиновниктер, ар кандай департаменттер, министрликтер мына мамлекеттик кызматкерлерди башкарып атат. Мамлекеттик кызматкерлер болсо,
мына эл менен биргештешип элден салык топтоп атат. Мисалы үчүн салык инспекциясы салык акча топтоп атат. Мамлекеттик кызматкерлер ошол элден канчалык салыкты жакшы топтосо, алар ошончолук чиновниктердин өзүнүн жетекчилеринин авторитетин, аброюн көтөрөт жана директорлор өз ишинде дагы жогору кетет. Акча түрүндө болбосо дагы грамота жана башка негизинде өзүнүн астындагы адамдар канчалык жакшы иштеген сайын же алардын астындагы мамлекеттик кызматында билесиз, замдар бар, начальниктер бар, могу сүрөттүн сол жагында мына директор, зам, старший менеджер, менеджер дегендей дал ушундай пирамида бар. Ошол пирамиданын астындагылар канчалык жакшы иштеген сайын анын үстүндөгү адамдар ошончолук көп грамоталарды жана карьера боюнча өсүүлөрдү алат. 3-4 адамдар жакшы иштеген үчүн жогорудагылар алып атат. Жана бул системада мына билесиз, мына салык топтолгондон кийин мамлекет өз элине жакшы кызмат кылып берсе, ал эл ыраазы болуп дагы салык төлөөгө ыраазы. Ал эми кызматты көрсөтпөй орто жолдо акчаны ала берип кызматты начар жасаса, анда мамлекетке элдер ыраазы болбойт, дагы революцияга алып келиши мүмкүн, жана көптөгөн жамандыктар алып келиши мүмкүн, жана мамлекетке болгон ишенимди жоготот, эл салык төлөбөй качкан аракет кыла баштайт экен. Мына бул жерде да көрүп атасыз, мына финансылык пирамидага айландырып берсе болот экен мамлекетти дагы. Же чыныгы соода пирамидаларына айландырса болот экен. Муну биз көбүрөөк мына финансылык пирамидалар дегенде көбүрөөк талкуулап кеткенбиз. Бул болгону сизге мисал. Демек анда мамлекеттик уюмдагы 3-4 адамы жакшы иштеген үчүн жогорудагылар кандайдыр бир пайда көрүп атышат. Акча түрүндө, айлык түрүндө, кээ бир уюмдарда айлык көтөрүлүшү мүмкүн. Айлык түрүндө жана грамота жана карьера боюнча өсүү түрүндө көрүп атышат. Анда бул да карам. Туурабы? Негизинен пирамидалар жөнүндө жана адамдар ушу пирамидаларды, уюмдарды түзүп атып, кандай чоң байлыктарга ээ болуп атышат, кандай чоң ийгиликтерге ээ болуп атышат, ушул боюнча билгиңиз келсе, жана нолдон бизнес баштап, нолдон өз жашооңузду өзгөрткүңүз келсе, анда мына кулдар жана кожоюндар деген видеону көрүп кеттиңиз. Ошол жерде биз ошол пирамидаларды көп талкуулап кеткенбиз жана эмне үчүн адамдар, миллионерлер пирамида куруп атып байышат. Мыйзамдуу, мыйзамсыз эмес, мыйзамдуу пирамидаларды куруп атышат. Көрүп кетесиз. Кийинки мисалдардын бири мына банктын ээси, мына директор, директордун астында зам директор болушу мүмкүн, зам директордун астында начальниктер, жетекчилер, алардын астында операторлор иштеп атат. Алар кардарды тейлеп атат. Акча которуп берип атышат болушу мүмкүн, валюта алмаштырып бериши мүмкүн, жана башка көптөгөн банк операцияларын жасап атат. Мына акча берди, кызмат берди банк. Ошол кызмат үчүн мына оператор жакшы иштеди, операторго айлык төлөнөт. Эгерде кардарлар келбей койсо, бул операторлор жумуштан кете баштайт. Туурабы? Жана банк барып банкрот болот. Алардын начальниктери айлык азая баштайт. Директорлери дагы айлык аз ала баштайт, жана начальник директорлери дагы сокращение боло башташы мүмкүн, көптөгөн отделдер жабылып, көптөгөн филиалдар жабыла баштайт. Тескерисинче, алар операторлор жакшы иштеп, кардарлар менен жакшы мамиле кылып, конкуренцияны утуп, көптөгөн кардарлар дагы келе берсе, анда начальниктер, жетекчилер, директорлор жакшы айлык ала баштайт. Демек бул жерде кандай болот атат? Бул жерде мына директорлор, банктын ээси 2, 3, 4 адам аркылуу пайда көрүп атат. Арамбы ошондо? Сиз айтышыңыз мүмкүн, банктын ээси канчалаган жылдар бою мээнет кылган, канчалаган акчаларды киргизген, канча жумуш орундарын пайда кылды. Эмне, тармактык маркетингде адам иштебейт, өз убактысын киргизип аткан жокпу? Кайсы гана бизнес болбосун, жарым жыл, 1 жыл бекер иштейбиз. Бардык бизнестерде ошондой. Тармактык маркетингде деле, кадимки бизнесте деле 1 жыл, 2 жыл бекер иштейбиз. Жарым жыл, 1 жыл биз тармактык маркетингде бекер иштегенбиз. Биз өз убактыбызды киргизгенбиз. Ошол компаниянын ийгилигине, ошол биздин бизнестин ийгилигине жана ошол биздин астыбыздагы адамдардын оборотко чыгуусу үчүн биз өз убактыбызды киргизгенбиз. Газпром, ошол эле мына республика жетекчиси, регион жетекчиси, менеджерлер, алардын астында заправщиктер, кардарларды жакшы тейлеген үчүн кардарлар көбөйдү, кардарлар разы болду, жетекчилер ишин жакшы уюштурду. Ошол негизинде мына 3-4 адамга мына Газпромдун ээсине акча түшүп атат. 3-4 адам аркылуу акча түшүп атат Газпромдун ээсине жана жетекчилерине. Начар иштесе мунун баары азая баштайт, канчалаган адамдар жумуштан кетет. Эгерде 3-4 адамдар начар иштесе. Албетте 3-4 адам жакшы иштеш үчүн жогорудагылар аракет кылыш керек, жана бул жетекчилердин иши. Тармактык маркетинг деле ушундай эле түзүлгөн. Биздин астыбыздагы адамдар жакшы иштеш үчүн биз аларга тынбай жардам берип, аларды тынбай үйрөтүп, алардын ишенбей кетип атканда, алар өзүнүн ишенбей кетип атканда, алар соода кыла албай аткан учурда, продукцияны жакшы билбей аткан учурда биз ошолорду үйрөтөбүз. Ошолорго шарт түзөбүз, ошолор өсүп кетишине жана ошолор өз ишин жакшы жасаш үчүн. Соода пирамидалардын баары ушундай түзүлгөн. Эми бул жөнөкөйлөтүп көрсөтүп атабыз. Албетте чындыгында мындай кружоктор болбойт. Мына могу сүрөттөгүдөй оор схема болот. Бирок бул жерде көрүп атасыз, мына 3-4 адамдар жакшы иштеген үчүн президент өз ордунда жакшы иштеп атат жана ишинен кетпей карьера боюнча өсүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп атат. Демек мына көрүп кеттиңиз, демек тармактык маркетинг арам экен дагы, кадимки бизнестерде 3-4 адамдан акча түшкөн үчүн арам эмес экен. Бул туура ойбу, кандай деп ойлойсуз? Бул боюнча ойлонуп көрүңүз өзүңүз.
Дагы мисалдардан келтирип кетсек, мына лидер өзүнүн астындагы лидерди гана үйрөтпөйт, ал астындагы дистрибьюторлорду да үйрөтөт. Дистрибьютордун дистрибьюторун да үйрөтөт. Кардарларды да үйрөтөт. Кардарларды продукцияны туура пайдаланып, компаниядан арзан баада алуу жана белектерди алуу, акцияларга катышуу боюнча үйрөтүп кетет экен. Жарым жыл, 1 жыл, 2 жыл боюнча үйрөтөт экен өзү. Анан лидерлерин да үйрөтөт экен. Ошо өзү жасап аткан ишке туура жакшы жасоого. Дистрибьюторлордун өзүнүн ишин жасашка үйрөтөт экен бүт. Туура жасашка жана кардарды ыраазы кылууга өз убактысын киргизет. Жарым жылдан 1 жылга чейин акысыз иштейт. Жана чөнтөгүнөн канчалаган акчаларды кетириш мүмкүн. Бул эми шартка байланыштуу. Эгер ал айылда, ал региондо офис жок болсо, офисти өзүнүн жанынан чөнтөгүнөн төлөшү мүмкүн. Же болбосо лидер экөө бөлүшүп төлөшү мүмкүн. Ошондой нерселерге барышат. Өзүнүн жанынан канчалаган товарларды таксиге төлөп жөнөтөт. Айлык жок, соодага жараша комиссия гана бар. Ушул жолду басып өтөт. Мына компаниянын жетекчисине, компаниянын ээсине окшоп эле нөлдөн жолду басып өтөт. Кыйынчылык жолду басып өтөт. Өз убактысын башкалардын ийгилигине киргизет. Натыйжа үчүн гана төлөнөт, ошон үчүн натыйжа үчүн иштейт бекер. Убакыттын инвестор экен. Тармактык маркетингдеги лидерлер өз убактысын инвестор катары киргизет экен. Инвесторлор акчаны киргизип, анан 2 жылдан 3 жылдан кийин гана пайда көрө баштаса, бул сүт коочулук эмес, туурабы? Анткени ал бир ишкананы камсыз кылчу акча киргизди. Ал эми лидер болсо, бир уюмду түзүп, нөлдөн, жок уюмду пайда кылып, ошол компанияга уюм, соода уюмун түзүп берет жана ошол компанияга соода жасап берет. Ошол ишти уюштуруп атат лидер. Жана анын лидерлери да ошол ишти жасап атат. Ошол команда менен биргеликте ушул ишти уюштуруп, биргеликте акча таап атышат. Эгерде ошол астындагы лидерлер ийгиликке жетсе гана, жогорудагы лидер ийгиликке жете алат. Эгер астындагылар ийгиликке жете албаса, жогорудагы лидер да ийгиликке жете албай кыйналып жүрөт. Мына инвесторго окшоп атат. Көрдүңүзбү? Инвесторда да ушундай. Эгерде ишкердин иши жакшы болуп кетсе, инвестор пайда көрөт. Эгерде ишкердин иши начар болуп, жабылып калса, инвестор толук акчасын жоготушу мүмкүн. Биз дагы ошондой эле ишти жасап атабыз. Өз убактысын бирөөнүн ийгилигине киргизип атат. Тармактык маркетингде биз акысыз иштеп атабыз. Эмне акысыз? Акысыз тренер, наставник болуп берип атабыз. Жана көптөгөн сааттар бою индивидуалдык коуч, индивидуалдык тренер болуп иштеп атабыз биз көпчүлүк адамдар үчүн. Бирок чындап умтулган үчүн, чындап аракет кылгандар үчүн болуп атабыз. Албетте көпчүлүк адам ийгиликке жеткиси келет, чоң акча тапкысы келет, бирок чынына келгенде алар аракет жасабайт, алар жүгүрбөйт, алар иштебейт, алданып коюп, сабактарга катышып коюп, бир да кыймыл аракет жасабай жүрө беришет. Ошон үчүн биз көбүрөөк кыймыл аракет жасагандарды тандап, ошолорго көбүрөөк жардам беребиз. Анткени биздин убактыбыз чектелүү. Биздин суткабызда 24 гана саат бар. Тандап, чындап турмушта даяр болгон адамдарга көбүрөөк убакыт беребиз. Калгандарына кошумча акча табууга гана керектүү жөндөмдөрдү үйрөтөт экенбиз. Эми тармактык маркетингде эмес, башка кадимки тренерлерге барсаңыз, 1000 сомдон 60 000 сомго чейин тренингдер болот. Ошол тренингтерге катышып, өз бизнесиңизди ачууга, ийгиликке жетүүгө, чоң акча табууга үйрөнүш үчүн ушундай тренингтерге катышышыңыз керек болот. Мунун баарына катышуунун кереги жок тармактык маркетингде. Катышышыңыз мүмкүн, бирок бул негизги булак болбойт. Негизги булак биз лидерлер болобуз. Тажрыйбалуу адамдар. Ошондо бул арам болуп атабы тармактык маркетинг? Ушул бекер жардам берген үчүн. Индивидуалдык окутуу, кандайдыр бир күчтүү тренерге сиз индивидуалдык окуй, мисалы үчүн бизде Кыргызстанда Давлатов бар, Асель Сыдыкова деген тренер бар, күчтүү, атактуу, Ошолордун сиз индивидуалдык коучинг, индивидуалдык сабагын алам десеңиз, сиз бизнесиңизге ылайык сөздөрдү айтсын, бизнесиңизге ылайык сиздин абалыңызды угуп, сизге жараша кеңеш берсин десеңиз, 250 000 сом айына төлөңүз дагы ошого окуңуз. Ал эми тармактык маркетингде күчтүү бизге окшогон лидерлер көп жылдан бери ушул бизнестен нан таап, ушул бизнестен көтөрүлгөн адамдар сизге, эгерде сиз чындап аракет кылып, чындап жүгүрүп аткан болсоңуз, сабактарга катышып, тапшырмаларды аткарып аткан болсоңуз, сизге өз убактысын бөлүүгө даяр. Бул акысыз. Ошондо бул арам болуп эсептелинеби? Ушул жасаган иштерибиз үчүн биз арам иш жасап аткан болобузбу? Адамдарды ийгиликке жетүүгө жардам берип атып.